9 майда Садыр Жапаров Москвага учуп барды. Учактын сыртында Кыргызстандын туусу жана Кыргыз Республикасы деген жазуу бар. Бирок бул учак мамлекетке тиешелүү эмес, бул жеке учак. Бул учак Туркиянын Zafir Air деген компаниясына катталган. 21-жылы Жапаров ошол эле компанияга жашыруун барып келген. Жаңы жылдык майрамдарда Жапаровдун үй бүлөсү Италияда болгон. Алар ал жакка Zafir Air компаниясынын чоң Airbus A319 учагы менен учуп барышкан. 25-жылдын март айында президент Т-7 Элиф номерлүү жаңы учак менен Худжанка учуп барган. Ал учак Сан-Маринада катталуу болчу. Ошондо биз жаңы учакты мамлекетке каттатып жетише элек окшойт деп ойлогонбуз. Бирок кийинчерээк бул учактын мамлекетке таптакыр катталбаганы такталды. Расмий маалыматтарда бул учак 2 гана жолу айтылган Худжанка жана Москвага болгон сапарларында. Бирок жалпы 19 эл аралык каттам жасалган экен. Ким каяка учкандарын бизге билдиришкен эмес. Бул учак Лондон, Дубай, Рига, Манама, Вена, Москва, Ташкентке учкан. Бул Жапаров же анын жакындарынын жеке бизнес кызыкчылыктарына окшойт. Учак Барселона, Римини, Бодрумга да учкан. Бул курорттук шаарлар. Ал жактарга расмий сапарлар жарыяланган эмес. Бакиевтердин учактары мамлекеттин атына катталган болчу. Алар качкан соң учактар Кыргызстанда калган. Мамлекет аларды сатып жиберген. Жапаровдун учагында андай болбойт. Себеби учагы жеке компанияга катталган. Сыртында Кыргызстандын желегинин сүрөтү бар, а бирок юридикалык жактан бул учак жеке менчик. Эгер Жапаров Бакиевдей болуп качып кетсе, бул учак мамлекетке эмес, Жапаровго калат. Бизде болсо жеке учак жок. Биз элдин жардамы менен иштейбиз. Эгер мындан ары да ушундай иликтөөлөрдү кааласаңыз, колдоо көрсөтүңүз.